Biz Bişkek'te turabız, bir tuğanımız var, aябай içip жатат. Ошону окутса болобу, жардам бере аласызбы? Муну дарысы эле жакшы сөз. Анан өткөндө да айтканбыз. Имам Шафи өтө керемет сөз айткан. Ilmul fiqh ilel adyan, ilmul tibb ilel abdan. Şariat ilimi bu din üçün, fiqh ilimi. Al endi medisina ilimi bu dene üçün деп. Munuku kanın тазаламайынча, bu kişinin kanını тазаламайынча, бұл кайра эң себебі мүмкін. Içip кеткен адамдар өздері айтады ғой, билем, içпейін дейм. Бирок içпесем өлүп кетип атпайбы деп айтады ғой. Болбой атпайбы бұл жағы деп. Ошон үчүн кейип кеп чигенде, эмне аны делеп туура түшүнүш керек алар деле. Ошон үчүн аларга көрдүңбү ичкен сайын кебетең болуп күйүп кетти. Карасаң кебетеңин карасаң болот деген сөздүн ордуна көрдүң ичпесең эле жакшы болуп каласың деген аларды да кереги жок. Жөн эле акыбал сурашып кел. Тоқ шорпо, жеңіл желпі шорполордон тамақтан беріп, қандай жақшыбы деп, ана қайсы ишке жөндөрүнү колунан келип, ошол иш менен алаксытып, ошол ишине кичине көбүрөөк көңүл буруп, кыскасы аны менен чогуу көбүрөөк болгонго аракет кылыш керек. Өтө ичип кеткен адамдар эмне болуп калат билесиздер да. Ар кимге таарынычын, арыз муунун көп айта баштайт дагы, таарынганга шылтоо издеп баштайт. Бул мынтип атат, карасаң тигинтип атат, себеби анда убакыт кенен бош. Ошон үчүн адамды эч качан бош калтырбашыбыз керек. Ошон үчүн жана Алла Таала эмне кылды? Вала басатар ризко. Эгер Алла Таала жер бетине рызкыны килем төшөгөндөй эле асмандан жаадырып төшөп салганда дейт, адамдар бузукулук, лабагау дейт, чектен чыгып кетмек адамдар. Ушунун тафсиринде келет, Абдуллах Самаркани ошонун чоң аалымдар чечмелейт. Эмне дейт? Эгерде эч кандай мээнетсиз эле Алла Таала рызкыны мол кылып, нөшөрлөтүп, жаадырып койгондо адамдар бузулуп кетмек дейт. Ошондуктан адал эмгек менен тиричилик кылып жашаган кандай жакшы, бузукулук кылганга бир да убактыбыз калбайт деп. Ошондуктан пайдалуу кесиптерди, иштерди бир жерге, эки жерден, үч жерден иш алып алган жакшы болот. Мына жеңил жеп ишке жараша. Мисалы, мугалим болсоңуз, эртең менен бир университетте сабак бересиз. Түштөн кийин бир университетте сабак бересиз. Анын эртеси дагы башка университетте, анан дагы бир университетте. Кыскасы 3-4 университетте бир-эки сааттан алып иштейсиз. Мисалы да, же болбосо устачылык кыласыз. Устачылык кылсаңыз, мисалы быйыл жер тамда иштесеңиз, 2 жыл дайыр жерлерде, кора жайларда иштейсиз. Кыскасы окшош болгон темада бош жатып, бир туура эмес нерселерди жасап алганга убакыт калтырбаган кандай жакшы. Анын үстүнөн бир нерсе кечке окшошо берсе, адам мындан дагы эмне болушу мүмкүн? Тазашы мүмкүн. Ошон үчүн мына жер бетине басып, тияна, бияна кыдырып турганда жакшы, аралашып турган жакшы, эл менен баарлашып көбүрөөк маектешиш керек. Кудай буйруса, Куранга ыйман тилеп, анча-мынча садака берип ошо тууганыңыздын атынан, анан бата тилеш керек. Ат-дуау хуал ибада деген хадистер бар, дуа бул өзү ибадат деп. Кудайдан бата тилеп, ичкилигин тыштаса экен деген баталарды кылып, жана компенсацияларды алдырып, андан кийин дайыма алаксып иштеп тура турган жумуштарды таап, шарт түз берсеңиздер, Кудай мынсап берген күнү бат эле тыштап алат.